Урматтуу телекөрүүчүлөр, бир мырза акылмандан сураган экен да. Эмне үчүн аялдардын, айымдардын башы дайым эле ооруп турат дегенде, ал жооп берген экен. Баш оору алсыз эркектерден ооруйт. Ал эми күчтүү эркектердин жанында аялдардын, айымдардын башы айланып турат деген экен да. Мына ушул маек же болсо диалог мага абдан жакты. Чынында күчтүү эркектердин жанында айымдардын башы айланып эле гана турат болуш керек. Башын оорутпай, башын айлантып турган мырзалар көп болсунчу деген жакшы бир сөз менен бүгүнкү эфирибизди баштагым келип турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга жакшы маанай тартуулаган Кел чай ичели программасы өз ишибизди баштап турган учурубуз. Барыңыздарга кутман таң каалайбыз. Кыргызстанда саат 8:00. Бул убакыттарда биз менен чогуу болуп аткан ар бир көрүүчүбүзгө, көрөрмандарыбызга ысык саламдарды жолдойлу. Биз программабызды ачалы жана бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү менен тааныштырып өтөлү. Пиала Голд чайы, жаңы Пиала Голд сыйлоон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндө эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдаамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөрү үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд сыйлоон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо, урматтуу көрүүчүлөр, бул саатта келген коногубуз менен маегибизди баштаган отурабыз. Барыңыздарды жакыныраак келиңиздер дейли, анткени кызуу маек болот. Бүгүн студиябызга биринчи жолу келип жатат. Эжекебиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Лишат Хангелдиева бизде конокто. Кош келиңиз. Чоң рахмат, саламатсыңарбы? Барыңыздарга кутмантан. Биздин мен сүйүктүү Бишкегим жана Бишкектин тургундары жалпы барыңыздарга бүгүнкү күн абдан ийгиликтүү күндөрдүн биринен болсун. Барыңыздарга мындай жарык маанай каалайм. Бүгүнкү күн ийгиликтүү, успешный деп коет го, жолдуу болсун. Эң сонун. Сиздин ушундай сөзлөрүңүздөн кийин болот болуш керек деп ойлоп Болуп калышы да мүмкүн, анткени баягы адам чын жүрөктөн, чын ниетинен баягы ошо калуу тилегин айтса ошол болот го. Ансыңары бул адам баласы да жөнөкөй эмес. Болсун. Ар бир сөзгө дагы маани берип сүйлөйбүз. Анан ошол сөздү дагы ойлонуп сүйлөйбүз дегендей, ал сөздүн дагы өзүнүн күчү болот. Сөзсүз түрдө болсун. Ошондой Лишат эже, негизи таң сизде кандай башталат? Эртең менен эрте турасызбы же кандай башталат? Мен эрте турам. Кээде саат 8-9 чейин уктайм, бирок абдан деле уйкучу эмесмин. Кийинки учурда уйку деле качып калды. Мындай айтканда, баягы жашоодо өзүңдүн астыңа ушунчалык бир пландарды койсоң, мындай уйку деле көп болбой калат экен. Ошо пландарды аткарыш керек деп, пландарды аткарыш керек. Ар бир пландар өзүнүн баягы кандай десем, өзүнүн орду болот жашоодо. Менин жашоомдо анан ошол пландарды ишке ашырыш керек, анан тигиндей мындай деп ошонун баарын ойлонуп жатып, азыркы учурда кээде түндү уктабай деле калам, кээде таң саат 5-терде ойгоном. Анан акырындык менен эми баягы адам баласы баягы мусулман болгондон кийин азыр ниет коюп атам, кой намаз окуйнчу депчи. Ошо жок дегенде эртең менен туруп ошол дагы менин жашоомдо маанилүү. Андан сырткары ошол баягы кандай десем, жакынкы ошол 5-декабрда уюштурдум эле. 5-ти менин сахнада жүргөнүмө 35 жыл болуптур. Ошол чыгармачылыгыма байланыштуу баягы концертимди баягы башынан кандай аягына чейинки программаларды ушунчалык элестетип, режиссер катары элестетип,
анан кандай чыгып кандай ошонун баарын баягы өнөр адамдары баягы ар тараптуу келет эмеспизби? Анын сыңары мен дагы ошол баардык тараптан азыркы учурда ойлонуп, ошол ойдон үстүндө иштеп жатам. Эң сонун Дилшат эже чынында 5 декабрь күнү урматтуу телекөрүүчүлөр Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда сонун концерт болгону турат. Даярдыктар күчүндө болуш керек. Азыр сурайбыз. 35 жыл сахнада жүрүп турсуз, Бул вакыт сиз үчүн кандай өттү, Дилшат эже? Негизи бат эле өтүп кеттиби? Азыр ойлоп көрсөңүз, же жашооңуздун эң маңыздуу учурлары ушул вакыт болдубу? Негизинен вакыт өткөндөн кийин адам баласы баягы кылчай артыңды карап баарын элестетесиң, бирок ал бат эле өткөндөй сезилет экен. Бирок ошол учурду, ошол убакытты, ошол жылдарды басып өтүү бул оңойго турбайт негизинен. Адам баласына сөзсүз түрдө баягы жагымдуу дагы, жагымсыз дагы түйшүктөр жаратат да, түйшүктөрдү. Анан менин баягы случаямда баары жакшы эле болду. Кудайга шүгүр. Анткени мен кадам таштап эле ушул 88-жылдан баштап Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармонияга Камбаркан тобуна чакырып калышты. Ошол кадам таштап киргенден баштап эсептесем, 36 жылга баратат. Анан бирок 35 жылдык юбилей катары мен мындай ошол бүгүнкү учурда ошол жылдын аягына атайын жыйынтык катары декабрь айын алдым. Андан кечиксек 36-37 жыл болуп кетчүдөй. Анан 35 жылдык кылып эле мен ошол баягы Камбаркан тобуна ошол жаңыдан кирип студент кезим болчу. Анан ошол кездерден баштап иштеген учурларымды, андан кийинки баягы музыкант катары кирип, музыкант катары калыптанып, андан кийин ырчы болуп кеткендигим бул. Ырчы болуу оңой эмес негизичи. Ырчылык өнөр дагы ошол ар бир кесиптин өзүнүн кыйынчылыгы болот. Ансыңары эгерде комузчу болсоң, комузчулукка дагы ошончолук көп убакытты, көп жылдарды ушу бала чактан бери кармап жүрүп, ошол ойноп, үйрөнүп жүргөн баягы убакытты талап кылат. Ырчылыкка дагы ошондой эле. Анан ырчылыкка өтүп кеттим, бирок ал дагы мага оңой турган жок. Негизинен профессионал музыкант болгондугума байланыштуу. Баягы жан дүйнөңдү эчтеке кой бербейт экен да. Бул жак тарабынан, бул жак тарабынан, анан фольклор тарабынан эле жүрө берейин десең, негизи классика тарабынан мен тарбиялангам, окуп билим алып жүргөн кезде. Андан кийин анан эстрада жанрына дагы өтүп кеттим. Ошуга байланыштуу баягы адамдын ушунчалык балким жан дүйнөсү көптү талап кылат, же болбосо өтө бай. Бардыгын тең көргүң келет дегендей. Анан адамдын жөндөмү дагы ошончолук мындай күчтүү келет эмеспи? Ансыңары баарын тең көргүң келет, баарын тең аткаргың келет, иштегиң келет дегендей. Ушул вакыт келди, Кудай буйруса, эч мындай өкүнбөйм. 35 жыл мен үчүн бат эле, мындай зымылдап эле, учкан куштай эле өтүп кеткендей сезилип калды азыр. Караңыздарчы, 35 жыл деп сахнада жүрүү, ырчы катары, музыкант катары элге таанылуу кыйынчылыгы албетте болду болуш керек, бирок бир көз ирмемдей өтүп кеткен сыяктуу, Ошол 35 жыл дегенде ошондой сезилет, бирок анын ичинде канчалаган эмгек жатат, канчалаган ысык суук дегендей, канчалаган баягы жаштыгың, ден соолугуң жатат ошол эле учурда. Бирок мен ойлойм, бул эмне үчүн өкүнбөйм деген, ал башка учур заман болчу. Замандан мындай ооп отуруп, ар бир мезгилдин өзүнө жараша эмгектенет экенсиң да. Анан мен ойлойм, ошол учурда дагы мен мисалы үчүн
кыргыздын искусствосуна, маданиятына дагы салымымды кошо билдим окшойт. Көптөгөн чет өлкөлөрдү, көптөгөн баягы чыгыш батыш, иши кылсак атап айтканда бир топ чет өлкөлөргө кыргыздын маданиятын баягы өзүбүздүн баягы улутубузду таанытып дегендей, деги эле музыкабызды таанытуу пропагандасы дагы абдан жакшы жүргүздүк да. Анан колубузга комузубузду көтөрүп алабыз. Анан кайда кетти дегенде эле ал кезде көп мындай Кыргызстан үчүн көптөгөн өлкөлөр деле мындай эшиги ачык эмес болчу. Анан жаңыдан ошол баягы 88-жыл, анан 90-жыл ошол кыйын эле жылдарды өттүк, басып өттүк. Кээде мындай дүкөндөрдө эчтеке жок калган учурлар болбоду беле. Бишкекте эми сен ал кезде кичинекей кыз болчусуң. Эсиңде калдыбы, балким анда төрөлө элек белең дегендей. 90-жылдарда эмесмин, мен жаңы төрөлүп аткан болушум керек. Ошол учурда ошол баардык кыйынчылыкты көрдүк. Анан ошол учурда биз дагы жеңибизди мындай түрөнүп алып, кыргыздын баягы маданиятын тартуулайбыз, таанытабыз деген абдан патриоттук сезимдерибиз бар болчу, күчтүү. Анан эң алгач дегенде эле ошол Польша, Турция, Германия деп эле ошол өлкөлөрдөн баштап мындай ошол кезде ата бабам көрбөгөн жерлерди көрдүк да, мындай айткандачы. Баспаган жерлерди. Анан кээде баягы менин атам согуштун ардагери болуп өткөн. Ошол Германияны дагы баягы согуш учурунда ошол жакка чейин барган да. Анан ошол жерге чейин да бардым. Ай, мынакей деп ошол ар бир кадамыма өзүм мындай жаратканга ыраазы болом да. Ошол ар бир кадамыма бул мындай жөндөн эле баягы эс алуу же болбосо мындай туризм болуп чыккан жокмун да. Ар бир өлкөгө, мына Японияга, Англияга, Америкага, Швейцария, Франция, Италия деги эле бардык эле мындай Малайзия, бул жагын айтсам, иш кылса көп Кытайдын дагы бир топ өлкөлөрүнө барды. Анан жалаң ушул кыргыздын маданиятын тартуулап. Эң сонун ошол канчалаган өлкөлөргө кыргыздын маданиятын тартуулап, анын өсүшүнө салым кошконуңуздар үчүн биз аябай ыраазыбыз, сыймыктанабыз дегендей. Анан жогоруда айтып калдыңыз да, ар бир доорго жараша эмгектенип атабыз депчи. Азыр такыр башкача да, мурдага салыштырмалуу. Азыр өзүңүз айткандай кирип келатып сторис тартып атасыз дегендей. Өзүңүздөрдү дагы да болсо жарнамалоочу. Азыркы учурда кандай эмгектенүү болуп атат дешат, же ошону айтып бериңизчи. Ар бир заманга жараша жүрөсүң да, жашайсың дегендей. Өзүнүн талабы бар. Азыр мынакей канчалаган техниканын заманы, прогресс, кайсы жакта эмне кылып жүргөнүң баары баягы чет өлкөдө жүрсөң дагы видеодон да көрүшүп жакын тургандай эле сүйлөшөсүң. Анан сыңары мынакей мен дагы кирип келатып кичине сторис тартып койдум сенин көзүңчө. Баягы биздин азыркы учурдагы заман талабына байланыштуу. Анан кийин кичине реклама да болсун деп, рекламанын дагы заманы азыркы учурда. Анан ошол реклама болсун деп, деги эле бул любимый мен баягы каналга биринчи жолу келаткандыгыма байланыштуу. Анан телевизордон каналдарды которуп көрүп, любимый деп кээде фильмдерди көрүп калчумун да. Анын сыңары ошо сиз бул жака чакырганыңызга да абдан ыраазы болдум. Любимый деген канал бизде бар турбайбы Бишкекте? Кой деп анан мына любимый каналга келдим деп, баягы менин историямда дагы болсун деп реклама кылып коеюн деген эле жакшы ой болду. Бирок ошонун баары деле баягы күнүмдүк жөн эле бир жашоо деп элестетпейм буну. Ар бир баскан кадамыбыз, жасаган иштерибиз, мунун баары чоң эмгек. Анан өзүбүзгө өзүбүз отчет беришибиз керек жашоодо. Мен ошентип ойлойм. Бүгүн эмне иш кылдым, кечээ эмне иш кылдым эле деп ошондой немеде принципте жүрөм да. Анан алдыга дагы максаттарды коюп дегендей. Ошол мен ойлойм, эгерде жалпы ошол жаштар ушундай
азыркы аябай мындай продвинутый эмеспи. Анан ойлойм азыркы ушул темпте жашасак анда жакшы эле өнүгүү болот. Жашоодо деги эле Кыргызстанда, деги эле жашоодо жакшы өнүгүүгө жетишебиз деп ойлойм. Ең сонун, урматтуу көрүүчүлөр, биз сонун маек кылуудабыз. Сиздерде да суроолор болсо күтөбүз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилшат Кангелдиева экен. Эсиңиздерге салып өтөлү. Биз болсо маегибизди бир канча көзөрмөмдөн кийин кайрадан улантабыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз менен биргеликте чогуу отуруп, чай ичип дегенде чай үстүндөгү маекти бирге угуңуздар. Жана албетте 5 декабрдагы концерт турасында азыр бир аздан кийин сөз кылалы, эч кайда алыстабай туруңуз. Биз болсо программабызды уланталы, урматтуу көрүүчүлөр. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чай, жаңы Пиала Голд сыйлоон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндө эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Программабызды улантсак, Дилшат Кангелдиева бизде конокто, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дилшат эже, айтсаңыз, 5 декабрь күнүндөгү концерт кандай болот? Элди кандай чакырасыз дегиле? 5 декабрда болчу концерт бул өзгөчө концерт болот деп ойлойм. Анткени канчалаган энергия жатат бул жерде. Ар бир баягы өзүбүздүн программабызга, ырларыбызга, күйлөрүбүзгө ошончолук биз ошончо канча убакыттан берки даярдалган күчүбүздү ошол жерге камтып, элге мындай тартуулап, элге бир жакшы маанай тартуулайбыз да. Анан аларга жок дегенде, мындай айтканда, чыгармаларыбыз аркылуу мотивация берсек, же болбосо чыгармалар аркылуу алардын маанайын көтөрсөк, деги эле алардын жан дүйнөсүнө бир руханий азык берсек деген чоң максатыбыз менен даярдалып атат да. Анан ошол мен айтып атпаймынбы, Камбаркан тобу менен ошол бала чактан баштап иштеп калдым, студенттик кезден бери. Ошол Камбаркан тобу менен баштаймын, анткени ал менин жашоомдо мени ушул фольклорго деги эле ушул деңгээлге алып келген балким Камбаркан. Ошонун тарбиясы менен балким ушундай такшы алдым. Ошондуктан ошол Камбаркан тобу менен ачамын. Андан кийин өзүмдүн өнөрүмдү көрсөтөм, комузда кол ойнотуп, ырдап дегендей. Андан сырткары азыр концерттин баары жандуу да. Ошол себептен дагы биз азыр баягы эстрада жанрында дагы мен азыр мындай таанылып калгандыгыма байланыштуу эстрада жанрдагы көптөгөн чыгармаларым бар. Баягы элдин жүрөгүнөн түнөк алган жакшы адамдар көп болсо экен ылайым, сен өзүң керексиң, населет деген чыгармаларым. Андан сырткары да көптөгөн жаңы чыгармалар кошулду. Ошонун баарын камтып баягы жандуу ырдайм. Анан музыкасы эстрадалык эле жанрда өзүнүн биздин тил менен айтканда минусовка деп коет. Баягы коштоосу да ошол ырдаймын. Эң сонун ошо Камбаркан жөнүндө айтып калбадыңызбы? Камбаркан фольклордук ансамбли жашооңузда чыгармачылыкты ачып берген бир топ болгон экен да. Анан эң биринчи барган күнүңүз, көпчүлүк баягы ансамбль менен чогуу отурган учур, анан ошол сезимдерди менен бөлүшүп кетиңизчи. Макул. Баягы концертти аяктап коеюн, конокторум да болот. Балким көрүүчүлөр ойлойт, жалгыз эле өзү ырдай берет турбайбы дегенчи. Жок, андай болбойт. Анткени программа кызыктуу болуш үчүн кээде мындай алмашуу болуп калганда,
образды алмашуу болуп калганда, ошол учурда башка дагы конокторум бар. Казакстандан бери келишет. Мен чогуу иштешип калган. Ошол кийинки учурда жалгыз эле ушул Бишкекте жүрбөй Кытайдын бир Харгос деген шаарында этнотеатр ачылып, ошол жакта да иштеп калдым да. Анан Кытайдагы казактар дагы бар да. Анан ошол Кытайда Алтай деген жеринде казактар жашайт экен. Ошол жактагы ошол жактан тапкан кесиптештерим деп коеюн. Алар да келишет. Анан ошо колдоп келатышат да. Дилшат апке биздин концертине келебиз деп. Анан мен дагы абдан кубанып атам, алар да келсе дагы биздин багы көрөрмандар үчүн дагы бир жакшы чыгармалар тартуулап, алардын да көңүлүн көтөрүп, жакшы маанайын ача алабыз деп ойлойм. Андан сырткары эми баягы сиздин сурооңузга Камбаркан тобуна жаңы келгенден баштап кандай сезимде келдим эле. Бул сезим өзгөчө, анткени ошол жерге чейинки бир баштапкы немесин түшүндүрө кетейин. Мен ошол искусство университетинде, азыркы консерваторияда окуп жүргөн кезде конкурс болгон. Конкурс баягы профессионалдуу музыканттардын арасындагы 7-чи конкурс болду. Анан ошол конкурстан мен жеңип алдым эле комуздан. Анан ошол учурда Камбаркан тобу ачылып калды. Жаңы ачылган. Жаңы ошону уюшулуп атат да. Дагы уюшула элек, бирок чогултуп атат. Анан ошол Камбаркан тобун чогултуп жаткан биздин маркум өкүл атам Чалагыз Исабаев болчу. Самара Токтакунова апабыз биргеликте ошончалык бир көптөн бери мындай кыялында ошончалык толготуп жүргөн Кыргызстан үчүн бир фольклордук этнографиялык топту бир ачалычы. Биз дагы ошол өзүбүздүн маданиятыбызды, музыка дүйнөсүн чет өлкөгө жакшы тааныталычы деген максатта уюштуруп жаткан экен ошол учурда. Анан мен конкурска катышып, бир аз көрүнүп калдым окшойт. Анан чакырып калышты. Ушундай конкурс жарыялаптыр, келип бир кетсин деп сурады деди. Анан мен филармонияга бардым. Анан билген күйүмдү ойноп бердим. Мен жөндөмүмдү байкашты. Анан дароо эле ал жерге кабыл алып калышты филармонияга, ошол Камбаркан тобуна. Бирок ошол учурга чейин менин баягы устатым, агайым Султан Мамытов агайдан комузда абдан жакшы машыгып жүргөм. Ага чейинки ал менен эле кошо баягы маркум өтүп кетти да агайларым, устаттарым. Насыр Давлесов деген профессор агайыбыз мени аялдардан чыккан дирижер даярдады да, даярдап жүргөн. Сен ушул Кыргызстанда эң алгачкы аялдардан чыккан бир дирижер, сени дирижер катары көрөм. Ошого даярдайм мен сени, сен жөндөмүң бардыгы ошого төп келет. Сени ошол Санкт-Петербургка, ал кезде Ленинград болчу, Ленинградка ошол консерваторияга даярдайын. Ал жакта да менин окуучуларым окушуп жатат азыркы учурда. Кудай буйруса келсе деп бир аябай өзүнүн немелери, мындай максаты бар болчу да. Анан ошол Каныметов деген бүтүп жатат азыр, ал келсе сен барсаң, анан сен кыздардан чыккан дирижер болосуң деп жакшы эле даярдап эле. Анан баарын баягы алдыга койгон максатың баарын бул баягы эмне деп коет эле, турмуш жеңет деп коет го. Ансыңары ошол учурда баягы турмуш жолуна аттанып калдым. Мен баягы жашоо экен, урдап кетти дегендей, кыргыздын салты боюнча. Планда жок жерден ала качып кетти. Анан кийин ал жерге келин болуп отуруп калдым. Тоңдун келини болуп калдым ошентип. Анан бирок жолдошум дагы музыкант. Экөөбүз чогуу бир окуу жайда окуучубуз.
бирок ал башка аспапта, башка факультетте окучу, анан ошентип Камбаркан тобуна кантип анан кирип келип калганым ушул себептер болду да. Демек, Камбаркан менен чыгармачылык бир тарыхыңыздар чогуу башталыптыр да, Абдан 35 жыл болуптур аларга да, демек, тура, аларга дагы, мага дагы ошентип чогуу баягы филармонияга келгенден баштап. Бирок абдан жакшы башталды. Баарыбыз тең патриотпуз, баардыгыбыз тең, баардыгы фанатпыз. Ошол аспаптарга чейин деги эле жок аспаптарды издеп ошол Камбаркан тобуна койдук да. Издеп таап, анан кээ бир музыкант балдарыбыз башка мамлекетке чейин барып издеп, баягы изилдеп, баягы өлүм аспаптарды. Мен болсо баягы биздин жетекчибиз айтты, жыгач коомуздун мекени бул Алабыкада экен депчи. Алабыка өрөөнүндө экен, Алабыка районунда. Сен ошол жака өзүңдүн эмеңе баргын деп мен жөнөттү. Анткени ал жерде азыркы Кыргыз Республикасынын эл артисти баягы Шакен Жоробекова апабыз дагы деле болсо ошол өзүнүн чыгармачылыгында айылда жүрөт. Анан жыгач ооз коомузду даңазалап, деги эле көп эмгектенди да. Ал ошол жыгач коомуздун апасы деп деле койсом жарашат да, эми таанып, көптөгөн өлкөгө таанытты. Андан сырткары ошол деги эле ошол эмне үчүн өрөөн деп айткан, мекени деп айтканы көрсө, ошол Алабыка, Чаткал өрөөнүндө, ошол өрөөндө илгери кыз келиндер жыгач ооскабызда кагышчу экен, ойношчу экен, темир ооскабызда. Мен аны билбейм да, биз бала кезибиз. Анан мен апам дагы кагат экен да, анан деп анан жакшы эле колдоп кетти да. Апам дагы ошол бала кезимден жыгач ооскабызга Шакен Жоробековага барам, конкурс жарыялаптыр, кароо деп койчу, кароого катышам деп анан жөнөп калчумун. Анан ошол немеге келгенде дагы, Камбаркан тобуна келген кезде дагы анан апам абдан жакшы үйрөттү. Пенсияга чыгып, бирок иштеп жүргөн кези болчу. Сиз комуз чертип киргенсиз да? Мен комуз чертип келдим да. Анан кийин жыгач коомузду, анан темир ооз коомузду бирок билчүмүн. Ошо бала кезден ойноп калган үчүн. Анан баягы салым кошушум үчүн топко дагы мындай өнүктүрүп, изилдеп, анан кийин ошон үчүн айылга баратпаймынбы. Жөнөткөн командировкасы менен айылга бар, анан ата-энем тирүү кези атама айттым, атайын ушундай мен неме менен тапшырма менен келдим. Жыгач ооз коомузду жанагы материалына чейин алып келгин. Кандай жасалат ошого чейин анан үлгү катары жыгач коомузду алып келгин деп жөнөттү деп айтсам, жакшы болот деп анан өзүм ошол немеси атамдын туугандары аба деп коет бизде, абаларыбыз абдан уста экен да. Анан жыгач коомуздун баарын ошол бүт бардык баягы тактекелерди жасаган, ушундай колунан көрү төгүлгөн уста Корчубек деген абабыз бар болчу. Анан ошого алып барды. Алып барып жыгач ооз коомуздун баарын анан менде даяры мынакей 20 штук даярдап койдум эле деди. Анан айыл жергесинде да өзүнчө биздин маданиятыбыз өчпөй мындай сакталып калганына мен ошол мындай там бердим да. Ыраазы болдум ушунчалык. Анан биздин борборго ушундай керек болуп атат, тигиндей мындай деп Камбаркан тобуна десем, мынакей деп 20-сын байлап туруп берди. Анан жыгачы жок экен да, материал. Анан атка минип алышып, Чаткалдын бир бийик тобуна барып, анан ошол ии жыгачты көтөрүп келишти да, аралашып. Анан мен эмнесин айткым келет ошол. Азыр ушуну уланталы, бизче бир аздан кийин биз тыныгы болсун, урматтуу көрүүчүлөр, андан кийин улантабыз.
Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды уланталы. Көрсөтүүбүздүн башкы жемөртүүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд сыйлоон дүнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандалышкан. Үй-бүлөңүздү жакшы көргөндөй сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдамдын эң сонун найкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды улантабыз, маегибиз сонун уланууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Дилшат эжеңди оңойлоп отургун келет экен, анткени сонун айтып берип жатасыз. Дилшат Каңелдиева бизде конокто, урматтуу көрүүчүлөр. Ошентип анан оскоңуздар менен келдиңиздер. Ошентип мен Камбарканга берилди, Камбарканга мен отун кылып көтөрүп келдим самолет мененчи. Ошол кызыкта эң уялам жолдочу. Бул отунду эмне самолетто көтөрүп жүрөт деп айтат. Анан алып келдик, ошентип анан андай биздин дагы баягы маданиятыбызга, ошол искусствобузга жыгач оскомуз мындай закондуу түрдө абдан кирди. Канчалаган өлкөлөргө ошол жыгач оскомузду дагы баягы өзүнүн Шакен эжеден үйрөнгөн күүлөрдү баягы эстафета катары мурунку поколение баягы ойногон күүлөр классика болуп калып калат экен. Азыр мынакей классика болуп, ал күүлөр жаңырып жүрөт. Эң сонун. Дилшат эже негизи айтып калышат го, чыгармачылыкта эми мырзаларга салыштырмалуу айымдарга бир аз кыйыныраак депчи. Ошол эле үй-бүлөнү чогалтып кетиш керек деген сыяктуу 35 жыл сахнада жүрүш, чыгармачылыкты улантыш, кармалып калыш бул өзү чоң ийгилик да. Анан кандай айтар элеңиз? Айымдар үчүн чын эле кыйынбы же алып кетсе болобу? Азыркы айымдар эмнегедир ушул жашоонун баягы ысык суугун деле мындай көтөрө албай кеткендей сезилет азыркы жаштар. Өзгөчө кыздар эркерээк болуп, балким биз эркелетип койдук окшойт. Биздин поколение, биздин балдар дегендей. Бирок жашоо өзү ошондой. Жашоонун ысык суугу бар, оңою бар, жеңили. Бирок ошол эле учурда кыйынчылыгы да бар. Бирок ошонун баарын баягы чыдам көйлүк менен көтөрүш керек. Бул адамдын мүнөзүнө берилген бул кандай десем, сыноо да, мындай айтканда. Ал сыноону баарыбыздан көтөрүшүбүз керек. Көтөргөн адам көтөрө алат, көтөрө албаса анан жок мындай кыйын экен жашоо. Мен мындай жеңил жашоону тандайм деп ошентип кетиши мүмкүн. Мен ойлойм, мунун баары баягы биздин жашоону ошол кыйынчылыкты көргөн, андан кийин переходной деп коет го, алмашуу болду, канчалык заман алмашты, анан заманыбыз дагы мынакей азыр жыргалы эле заманга келип калдык. Анан ошолдун баарын тең баалап көтөрө билүү да. Көтөрө билүү. Мен ойлойм ошонун баарын көтөрдүм го деп. Эң сонун. Ушул жылдар аралыгында дегеле ушул чыгармачылыгыңыз жашооңузда канчалаган чыгармачыл адамдар менен бирге өткөрдүңүз, ошол эле музыканын аталары, апалары менен жүрдүңүз болуш керек. Азыркы жаш ырчыларга чейин чогуу иштешип келе жатасыз да. Эмнени бир чыгармачыл адамдардан баалай алдыңыз? Дегеле башка адамдарга салыштырмалуу чыгармачылыктагы адамдар өз жан дүйнөсү баягы кандай десек, башкаларга салыштырмалуу кичине таарынчаак болушат деп айтып калышат го. Назик болот деп айтып калышат. Сезимтал болушат. Анан негизи өнөр адамдары бала кыял деп коет. Бала кыял дейт. Ишенчек болушат, негизи жумшак болот. Бул эмне алдай албай. Бул деген жан дүйнөсүнүн тазалыгы. Баягы кир жок. Бул жерде музыка, жакшы маанай, жакшылыкты гана тартуулайм деген сезим орун ээлеп алган да. Анан бул жерде эч бир бирөөгө жамандык кылайын деген эч жок. Андай нерсе жок да. Анан
бирөөгө жамандык каалай албайсың, жакшы тилекти айтасың, жакшы болсо экен дейсиң, жакшы бир ырды тартуулайын, көңүлүн көтөрөйүн дейсиң, ушул эле. Ошондуктан бул өнөр адамдардын жүрөгү таза болот. Жамандыкка барбайт дегендей. Дагы бир жакшы ой келди эле. Бул деги эле мен жана сиздин оюңузга жооп катары айтып кетер элем. Мурунку поколениянын баягы тартиби, дисциплина күчтүү. Анан адамгерчилик көп баалайт, анан улуу кичүүнү сыйлап билүү, кичүүнү узаттап, улууну урматтап дегендей. Ошонун баары улуу поколенияны көбүрөөк угуш керек да. Ошодон тарбия, таалим алыш керек. Анан алардан биз көрүп калдык. Бизден кийин эми жаш поколение көрүш керек. Анан ошол баягы өзүмчүл болуп кетип атышпайбы жаштар кээде? Баягы өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлоп. Биз антта албайбыз. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз эмес, жок, буга да жакшы болсо экен, тиге дагы деп мындай тең бөлүштүрүп көнүп алыптырбыз да. Ошон үчүн балким биз кичине неме алардан астыга өтө албай атабыздан айткандачы. Жок, улууну биринчи коюш, биринчи улуу өтүш керек, андан кийин биз. Же улуу өзүнүн баягы чыгармасын тартууласын, анан кийин биз деп ушундай да. Азыркыларда андай сезим жок да. Андай тартып. Азыр филармонияда көбүнчө байкасам, жаштарды көбүрөөк алып баштады, мурдага салыштырмалуу. Бул дагы жакшы, биздин маданиятыбыз өнүгүп атат, өсүп атат. Мени кубандырат. Анткени мурда мындай илгери да, илгеримчи. Ой, артист аялым деген сөз бар болчу. Түшүнүк бар болчу. Түшүнүк бар болчу. Анан ырчы, музыкант кылбаш керек деген болчу да. Бирок ал заман өтүп кетти. Эми азыр заман башка заман, ошондуктан азыр жаштар абдан бул азыркы баягы шоу бизнести абдан жакшы өздөштүрүп алды дагы. Анан эми ошол себептен дагы абдан бири-бири менен мындай кандай десем, өтө биринен өтүп бири чыгышып ушундай неме болот, атаандаштык пайда болуп атат да. Анан бул дагы жакшы. Мындан баягы электен өтөт да, эленип отуруп анан мыктысы калат дегендей, ошол. Азыркы жашырчылардан кимдин чыгармачылыгын баалап мындай угасыз? Жашырчылардан эми бизден кийинки мынакей аларды аябай деле кызыгып укпаймын. Кечирип кой мени. Анткени бул жерде баягы мындай интернетти ачсаң, баары бар да. Анан бирөөнүн угасың, жакшы деп баалап угасың, кызыгып угасың. Бирөө болсо жөн эле барактап өткөрүп жибересиң. Ушундай эле болуп калбадыбы азыр? Эми сөздүн ачыгы ошондой да. Ансыңары абдан деле мынтип кызыгып угасың, бирок бул агым сыяктуу кетет да. Келет, абдан жакшы популярдуу болот дагы бир жумадан кийин өчөт. Же болбосо бир айдан кийин өчөт. Же бир жылдан кийин өчөт. Ушинтип эле кете берет да. Чыгат, дагы башкасы жаңы чыгат. Андыктан бирөөнү эле кечке кызыгып уга албайсың. Мен угалам классиканы. Кечке классиканы угуп, баягы абдан жан дүйнөңдү бир эргитип, эс алдырып, бир өзүнчө бир жакшы бир нукка буруу үчүн өзүнчө ошол стилдеги, ошондогу форматтагы музыканы угам. Же болбосо рок мындай тез андай музыканы уга албайм азыр. Ал кишини чарчатып берет. Ошондуктан бул музыка деги эле музыка адамдын психологиясына абдан бир өзгөчө таасири бар да. Өзгөчө таасири бар. Кээрин угуп элирип кетесиң, кээрин угуп эс алып каласың, кээрин угуп туура. Ансыңары бул биздин психологиялык жактан, моралдык жактан бизди абдан нейтралдап турат. Эң сонун Дилшат эже, бизге берилген убакыт аябай бат аягына келип калды да, сонун маек курдук. Көрүүчүлөрдү концертиңизге чакырып өтсөңүз болот. Жакшы. Мынакей мен 5 декабрга дагы бир аз саналуу убакыт калды.
Андыктан бардык көрүүчүлөр, менин күйөрмандарымды келип филармониянын чоң залында өтүүчү чоң программадагы менин 35 жылдыгыма арналган лирика аттуу концертиме барыңыздарды чакырам. Концерт 5 декабрда кечки 6:30. Кечикпей келиңиздер, барыңыздарды концерттен күтөм. Барыңыздарды концерттен күтөбүз. Бүгүн бизде Дилшат Кангелдиева болду. Бул сизге белек болсун. Барып чай ичип коюңуз, үй бүлөгүңүз менен ыраазычылык билдиребиз сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгондо кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.